Гриппа Медфлю бардығы ойдағыдай. Кубаттандыруу сиздин сыналгыңыз элемнедей тармагына кошулду. Урматтуу айымдар жана мырзалар, назарыңыздарда элемнедей долбоордун 2-чи сезону. Менен окуялар элемнедей көргүн эми биздин угарман элемнедей сыналгыдан көрө тырыштаным элемнедей бир да чыгарылыш калтырмадым электегин айтканын элдим эркин сөздү айтканы келдим угуп жатсаң жаңыланып Кыргызстандын өсүп бараткандан белги камалбагын ойлорго дең күлкү менен күмөндөрдү жеңгин өнөрүң болсо өргө чапкын досум ойло бостун элиң эмнедери Сүйлөнөм не жаңылык? Жаңылык деле жок, ошондой эле. Жакшыбы бар? Эме, брат, 3 күн сомбер турбайсыңбы? 1-2 күн ичинде эле берем кайра. Точно бересиң? Берем го, бат эле го, билесиң го мен. 1-2 күн, 1-4 күн. Алло, Айба. Оу, Кеша. Кандай досым? Жакшы, өзү кандайсың? Жакшы. Тиги акчам не болду досым? Бул жумада айлыкты бербей калды. Мен сага эмки жума бербейм бе? Алло, Айба. Алло, брат. Кандай мен Кеша? Кандай Кеша? Жакшы. Сен эмне тагың мен билдим. Мен сага чалып коем, мен сага берем, брат. Брат, карызды бер да. Берем. Акчам не болду, Айба? Кайсы акча? Кайсы акча дейсиң? Албадың беле, бербейсиңби? Берем, брат. Берем деп жүрө бересиңби? Бер да алгандан кийин 1 ай өтүп кетти. Эмне олтасың? Берем мен сага, берем дегенен берем да. Мага да керек болуп атпайбы? Тыштап кет бүгүн. Ой, түшүнүп атам керек болгон, мага да керек болгон мен сенден сурагам да, берем мен сага. Айба. Акчаны бербейсиңби? Акчага да үйгө чейин жетип келдим бе? 1 ай болуп кетпеди, бербейсиң акчаны? Канча эле? 3000 болчу. Акча деп. Ач. Жок, 1 ай болуп кетпеди, Айба. Ошо акча чечип койду көз мамилебизди. Жаңадан көчүктөө койсуңбу? Бермекмин да мен сага. Акча эле деп. Мен берем дебедиңби сен? Мамилебиз ошо акча чечип атса мына мен бердим. Болду данда. Адам бузат экен да акча. Жок, Айба, келчи. Рахмат берген, жардам бергенине рахмат. Жардам берипсиң ба? Мен тиги эртерээк берсең деме. Давай, Кеша. Давай. Айба. Мына коштошконго да убакыт келип калды. Урматтуу Жезу, сен менен биринчи жолу таанышканда мен аппарак сержант болчу элем. Сен менен далай машина токтоттук го. Жада калса 3-чү линиядан чыгып алып, капоттун үстүнө чыгып алып токтотконбуз. Сен менен чогуу үй салдык. Бутка турдук. А сен радар. Радар. Сен менен таанышканда мен уже капитан болуп, курсак байлап, машинада отуруп алып, жаштарды гаятетип жүргөм. Сен менен чогуу улумду үйлөнттүк. Кызыма куртой машина алып бердик. Радар. Кана. Алдамчы. Дагы эле 90 бойдон турасың. Эч тура көрсөтпөй койдуң го. Алдамчы болсоң дагы. Сага рахмат. Элдин баары ышкырсаң акча жок болот дейт. Бирок ышкырып жүрүп
канча акча таптык. Бул менин акыркы ышкырыгым. Жакшы калгыла алтындарым. Жакшы калгыла. Мен силерди сагынам. Болду. Мен кеттим. Силер дагы сагынбагыла. Эми силерди бир жаш сержант карайт. Рахмат силерге. Терең тайзым. Кандайсыңар? Сержант Абдраимов. Буюрса чогуу кредит жабабыз, Саламатсыздар, урматтуу достор, сиздер менен кайрадан ТК Channel. Бүгүн болсо биздин өзгөчө эксперимент. Кыргызстандагы номер 1 эң биринчи патриот кантип болуш керек? Биз менен чогуу кеттик. Мына достор, 1,5 бармак биринчиден патриот болуш үчүн 5 бармактан өлө көп жеш керек. Отуруп жеш керек, албетте кыргыз болгондуктан. Азыр мен бул 1,5 бармакты жеймин. Кайдагы ашайры? Бизге ашайры кереги жок Саку. Биз деген кыргызбыз. Биз болсо кол менен жейбиз. Кеттик. 5 бармакты алабыз да, жей баштайбыз. Акыркы. Болду. Патриот шындот. 5 бармактын баарын жедим. Эми экинчиси биринчи патриот. Номер 1 патриот болуш үчүн кымыздан көбөйтүш керек. Мына экинчи даража өттүк биз. Кымыздын баарын ичтик. Эми үчүнчүсү биз болсо бардык кыргыздардын патриоттук ырларын ырдашыбыз керек. Кеттик. Ата мекеним, ардактуу жерим, кылымдардан келген менин мекеним, кымбатым менин, кыпкыргыз жерим. Не? Кимге деп атасың? Эл жоктур ойбу. Карачы, эч ким жок. Каякта элде? Нормальный патриоттордун баары шайлоодо жүрөт, добуштарын берип. Сенде болуп пикирбай. Малекетиң алайын балам. Мына сен эми чыныгы патриот болдуң. Өз жүрөгүң менен тандап, шайлоого барып добуш берип келдиң. Азаматсың. Сен чыныгы кыргыздын аты уулу болдуң эми. Мына апаңа 5 бармак жазатып койгом. Ал огай. Артынан мына кумуздан урду. Ал огай. Ал. Болду. Жебеле коеюнчу. Жебеле койчу ата. Кандай жебеле койчу? Атайын жазаттым. Эртеден бери апаң экөөбүз сени күтүп отурганбыз. Жок, кумузда жок керек. Отаң нозурайын. Ал. Көр мына. Жут арттан кымыздан. Же, тыкы. Кол менен же, сен патриот жигитсиң. Ал мындан, ал огай. Кымыздан ал. Чукулабай же. Тизмеден чыкпайбыз, бюджетти да унутпайбыз. Канча? Кудай-ай. Чымбы? Майрамдык дасторконду жайганга көп коротуу кереги жок. Нектар солнечный болсо, бюджет аман. Шаттуу үй бүлөбүздө жаңылык. Табигый шире менен таамдуу Буратино солнечный. Абулар Чика менен Актан. Бул 2 айылдык бала спорт боюнча комментатор болгусу келип кыялданып жүрүшөт. Бирок биздин каармандар айылда спорт аз болгондуктан башка окуяларга комментатор бола калышат. Урматтуу айымдар жана мырзалар, биздин телеканалга кош келипсиздер. Спорт телеканалында кайрадан чоң таймаш жеңил атлетика боюнча Олимпиада 2017 башталганы турат. Ал эми достор, эскерте кетчү нерсе бар. Бүгүн 5 жаштан 15 жашка чейинки дистанция бул
150 metr, al эми 15 жаштан 40 жаштыкка чейинки дистанция 250 метр. Деп айтты Алтынбек байке. Жана ошондой эле азыр өзүңөр көргөндөй жаш балдар чуркаган турат. Алтынбек байке нышкыры жаңырып жаш балдар чуркага баштады. Алихан Чикилда биринчи Алихан Чик Азаматсың. Данчик артынан келди. Данчиктин артынан Асхат келди. Асхат Азамат. Алихан Чик келип. Биринчи орун Алихан Чик бара келди. Алихан Чик ата энесинин үмүтүн актады өзүңөр көргөндөй. Ой, өзүңөр көргөндөй бул жерде оор артиллерия алдыга чыгып атат. 14 жаштан 50 жашка чейинки таймаш. Улуу байкелер жана улутай керек болмокчу. Айтып кетмекчи коллега, бул жакта кээ бир байкелер мас болуп катышса болот. Мас болуп эле бүгүн бармаса экен, анткени бул категорияда допинг контроль деген жок. Алтынбек байке нышкырсаңыз жана байке чуркону баштады. Биринчи орунда Камчыбек байке келди. Оң капталдан Талгат байке келди. Бирок бул жерден Карыбек байке тоголоп жыгылды. Бирок жыгылгандан дароо эле ордон тура калып чуркап келди. Анткени аялдын көзүнчө лёжа болгусу келген жок. Лажа болгусу келген жок. Эми лёжа болсо лажа болот да, бул байкеге лыжадагы жардам бербейт экен. Өзүңөр көргөндөй мынакей биринчи орунда Камчыбек байке келди. Бара келди. Камчыбек байке менен чогуу дагы жыргап сүйүнүп атат. Анткени 5000 сомду утtu, 5000 сом менен кредитти жабыш керек. Кайсы кредит жабыш керек? Кайсы кредит десең, былтыр ушул Камчыбек байкенин үй бүлөсү тушоктой өткөрүп, биринчи орунга бука койгон, ошол буканын кредитин жабыш керек. Бара келди. Камчыбек байкени куттамакчыбыз, калгандарга эми сабыр демекчибиз. Сабыр демекчибиз, анткени бүгүн бизде бир эле байке болчу, козу эле болчу. Вай, пай. Мынакей азыр башталмакчы кыз келиндердин таймашы. Сулуу таймаш болмокчу, аялдардын жеңил атлетикасы. Жок, коллега, жеңил эмес. Анткени биринчи орунга телевизор коюштур, экинчи орунга чаң соргуч, жана үчүнчү орунга эмне дебейсиң? Ой. Айбай керектүү нерсе, ошондон кыз келиндер буга абдан катуу даярданган. Өзүң көргөндөй каблуктарын чечип, ботустарын кийип атат. Кээ бир жигилер жылаңайлак чутанга даяр болуп атышат. Абдан керемет көрүнүш өзүң көргөндөй. Анда эмесе урматтуу айымдар жаныбызда Алтынбек байкенин ышкырыгы жаңылды. Биздин таймаш башталды. Чайна күнөсү биринчи кетат. Солга талдан кайна күнөсү келет. Шлёпкасы ыргып кетти, шлёпкасы. Көрдүңүздөрбү шлёпкасы? Опасно берди шлёпкасын жана таймашты улантты. Өзүңөр көргөндөй батма эже биринчи орун. Бара келди. Кандай керемет көрүнүш. Батма эже. Артынан келаткан Камчыбек байкенин аялы Айнаш эже утулуп калганына такыр кайгырган жок. Анткени тойдо тамадан таскасын чыгарып, кайда конкурстарга катышып, бийликтердин баарын алмакчы. Ошондуктан Камчыбек байкенин бул дагы бир жеңиши десек болот. Урматтуу айымдар жана мырзалар, ушуну менен биздин бүгүнкү Олимпиада жеңил атлетика 2017 аягына келип чыкты. Баарыңыздарга чоң рахмат. Бар болуңуздар. Сиздер менен биз МС Чике жана МС Актан болду. Спорту сүйүңүздөр, ден соолукта болуңуздар. Алга Кыргызстан, алга Акшырдак көчөсү. Ал эми коллега, биз эмне кылабыз? Бүттү, мындай эле сүйлөй берсең болот. Мындай эле сүйлөйм. Бүттү да. Артынан барбайлы. Неге? Азыр жеңил атлетика болбоду? Азыр оор атлетика башталат. Кандайчы? Эми той бүтпөдү. Операция баштык деген бар да. Кийим канчалык оор баштык көтөрүп кетсе, ошол жеңет. Кеттик анда. Ошо жакты көрүп коелу да. Пакеттерди комментируп айтып эле, кеттик. Ата карагылачы, бул батек болбой калыптыр. Жаңы сат бериңизчи. Вай, ата. Акча жок да кайдан сат бериңизчи? Мен сага өзүм эле жасап берем. Жүр. Мына балам. Сатып алып отурбай эле, моюнду атаң өзүң эле жасайт. Абсалда он Мына. Ата, көчөдө бардык балдарда пистолет жана автомат бар. Мага да сатып бериңизчи, менде жок. Эмне кыласың сатып ал? Мен сага өзүм эле жасап берем. Атаң болсо, любой пистолетти караганда жакшыраак жасап койду. Карма. Алардын оозу огу түгөнүп калат, сеники түгөнбөйт. Ата, балдардын баары каруселге кеткен тат. Мага да акча бериңизчи, мен да барайын. Эмне кыласың аны? Мен өзүм эле. Мына сага карусел, мына. Эмне кыласың карусел? Мына, мына ракетасын сен. Колду жаба, самолет. Мына самолет карусел.
Йемен. Йемендин тургундары бири-бирине сый-урмат менен сылык сыпайы, тынчтыкта жашашат. Бирок жумшак мамиле жашоодон тажагандар дагы бар. А бул болсо Акуновдардын үй бүлөсү. Бул үй бүлөнү кыйын, кайнене башкарат. Білесің да, мен борсоқ бышырамын. Сен болсо ичагарын тартасың. Апа, сіз тартыңызчы. Отставить. Мен борсоқ, сен ичагарын. Кел. Сен білсен айткенсің, Ала. Мына. Қонақ тосу жоокерлери. Мына ушул алтын колдор. Ушулар бүгүн конокторду тосот. Ушулар жардам берет. Ушулардын арасынан биз тандашыбыз керек. Birinci et pişiralar çıkılaç. Ser boşsыңар. Yes. Ay, yesіңерді қояттырыла. Bir бачоктарға су толтырып қойған, отыңар жарғыла. Апа, мен Аселді алуға базарға барып продукт алып келе қалайын. Мақұл, анда ерте келілі, дастарханда әрдайсыңар. Майын. Айты, Сайрақандан хрустальдарды ала келші. Кел ашқышты. Öyle, gösterdim. Таңдайым. Апа, мен тете екі кішінекей балдарды таңдайым. Неге? Маға иче қарғанға су құйып берішеді. Жоқ. Өкөнтең бе? Ова? Біреуле жетет. Біреу болса деген маға келсін, борсақташы. Анда мен Еркинді алам. Еркин маға от жағып берет. Апа, қарынды кем төгіт? Қарынды өте ташым отпай кем төгіт. Төгіп чашқанға құйғанға жақшым. Так, Шамый, сен титандарды жағасың. Тамир, сен болса самордарды жағасың. Анда мен тege кичи келінді алам. Мақұл. Ошондо шаардык келин мага түшүп турду, Камыр жайганда билбейсиң да. Анда жүр, жанында жөн эле бирдемелер сүйлөп берип коюп тур. Жүр. Ай, эртелет кире коноктор 1-2 сааттын ичинде келип калышат. Сасык тумоо пландарыңызды бузуп жатабы? Гриппомед флю тез жана жеткиликтүү жардам. Гриппомед флю бардыгы ойдогудай. Балык башынан деген макалды көлдүктөр жакшы билет. Так ошол ысы көлдүн айылдарынын бирин айтканынан кайтпаган айыл өкмөтү Бердигул башкарат. Бердигул. Не биздин мектепке чогултуң? Дыкага эле барбайлы? Не дикам, не жакпайт асаң мектепте. Сонун эле актовый сал. Чогултабыз, отурабыз эмне? Эчтек кылбагандарга ушул жери жакшы. А дика иштеп атат. Сен аяққа швейн цех ашып алмадың ба? Анан, иштеп атат, Дика иштеп атат, акча тапат. Серге караганда ошол. Дика иштеп атат. Жаткы. Аякта дика, бош болчу, эмне болчу? Келишчим болуп, чогулуп бирдеме сурашат. Бир ай бош болчу адан кийин. Бир ай бош жатат. Аны өрчүнө, бакыш кыздар иштесин. Мейли башка айда бирок иштеп атат. Бияка не чогулттуң бизди? Не чакырдым. Мына. Мыйзам боюнча сүйлөшөсүздөр мен бүгүн. Мына, Кытерден көрүп атасыңар. Жактагы өйдө жактагы өкмөт мыйзамдарды кошуп атат. Кошуп. Биз дагы өзүбүздүн айылыбыздын мыйзамдары болот. Ошолорду мен бүгүн кошомун. Сен кире ошакка. Сен кире ошакка. А биз айылыбыздын карайбыз. Айылыбыздын өзүбүздүн дагы кошулган. Эми тиги мыйзамдар мыйзам. Бирок биздин айылыбызга кошулат. Ошолорду аткарасыңар. Аткарбагандар жазаланат. Биринчи мыйзам. Мен искендин огородун калган убакта келип сугарам. Чыгылып искендин огородун мен сугарам. Анда мен сенин огородуңду сугарам. Менин огородум сугарбай эле кой. Менин огородум жакшы эле сугарылат. Былчылап эле жатат, сонун эле сугарылып атат. Тим эле кой. А кимдин огородун сугарам анда? Сенбе? Сен бажамдыкын сугар. Менин огородум жок да. Огороду жок турбайбы? Анда жок болсо анда мына элдикин сугар. Ар бирөөнү сугарышыңа жардам бер. Болду. Экинчи мыйзам. Шаардагыдай эле жаңы кошуп уктар беле. Силер кайдан билмей келиңер. Шаарда деген сөгүнгөнгө айып кылат тур. Штраф. Сөгүнсөң көчөдөн тияк бияктан сөгүндүң болду, штраф, милиция кармайт.
Ошондой эле бизде да кошот иштесин. Ким сөгүнсө бир сөзгө айылдын бюджетине, айыл үчүн бюджетине 1000 сом төлөйт. Маданиеттүү болосуңар. Сөгүнбөйсүңөр. Мына, доку. Сен көп сөгүнөсүң. Сен алдын ала 2000 сом бере бер, давай. Неге? Мына 1000 сом, мына 1000 сом кете бердим. Кел 1000 сом. Мына 2000 сом, мына 2000 сом болду. 2000 сом доку, ап келе бер. Астагфиралла. Сенде 1000 сом. Бул сөгүнгөн сөз эмес. Кандайчы, мен кайда билем, эмне адам? Балки сөгүп атасың мен билбеген тилде. Кайдан билесиң? Сөгүп атасың. Үчүнчү мыйзам. Малжандыктарга паспорт алышыңар керек. Бердигул. Малжанды коюп, мына мен паспорт ала элекмин. Малсың да, ошо үчүн ал элексиң. Алыш керек болчу. Мына, сени паспорт алсын деп, мына бүт жануарларды паспорт алдырып атат. Атай. Жылкычын айгырдын артынан очередке тура бер. Болду, барыңар аласыңар, анан жанагы мага акча карыздар, уйларыңардын паспортун мага залогко чыштап койгула. Макулбу? Чөпкө. Такыр болбосун. Эмне. Бул бүт документацияда окот. Мыйзам өйдө жактан айтып атат паспорт жазагыла деп. Эмне көтө. Кайта. 4-чү мыйзам жазгыла. Бажамдын аялы кезүүгө чыкпайт. Эмнеге чыкпайт? Особый. Эмне. Теңдин босуна атасыңар, эмне. Калыс босуна атасыңар. Макул анда, бажам деле чыкпайт анда. Чыкпайт. Макул ушул көрөп айтасыңар. Мен деле чыкпайм. Мен деле чыкпайм анда. Болду. Карызым сурайм азыр. Болду. 5-чи мыйзам. Ар бир үйүңөрдө туула турган жаныбардын эгерде жуп экөө болуп туулса, эгиз болсо, бирөөсүн өкмөткө бересиңер. Бул мыйзам мурда эле бар эмес беле? Айтпадым беле, былтыр айтканбыз деп. Эсиңерде жок. Айтпадым беле, баары иштеп атат уже деп. Жанагы 3 козу кайдан деп которсолор болчу да. Тиги айылдан урда алганбыз деп кот. Эсиңе жара чыккан. Мына, уят болдук. Бердигул. Жанагы 60-тан ашкан карыялар үйүнө алып барыш керек деген мыйзам бар го? Жакшы мыйзам. Ошону жөн эле койгойлу. Эмнеге? Атамды сагындым мен. Анда кайра келишсин. Макул. Ошо силердин аталарыңарбы? Келишсин, бирок жанагы ак сакалдар кеңешин куралы деп эле кайра жойулган боюнча эле калат. Эртең эле башта очпай алар ак сакалдар анан эл соту анан жакта ак сакалдар кеңеши эл четсин анан жана кеңешип кесип бармак кылып анан ташбыран калып турушпой кеди. Эртең эле сен мына күнөөлүү болосуң. Ошо жерден анан жана ак сакалдар чыгат. Эл соту дейт дагы эртең эле сени ташбыран калып турушат. Алсынбы сени? Алсынбы? Алсынбы? Алсын. Же сен алсынбы? Дыйкандарсыңбы? Атаңарды алып келе, бирок жанагы аксакал деп эле койгула. Өкмөт иштеп атат. Сонун эле иштеп атат. Ташбыраңды жок эле. Топораң жок. Алар менен сүйлөшө албайсың да. Сүйлөшө албайсың туурабы? Аны мен акырын сүйлөшсөң болот. Күнөөлүү болсоң акырын келип, мындай болот, тот кечирип кой десең биз сону коет. Несі жаман туурабы? Же ташбыран алалы силерде. Эмне башты айлантып атасың? Мындай баш айлантып атасың. Башың айлантып айланбай та башың аман калат атпайбы? Эң башкысы туурабы? Болду. Саат канча болду? 7:30. Ушундай эле отура бересиңерби? Бияк силерге ак үй эмес, отура бергенде. Бар иштегиле. Иштебесиңер. Тур, бар иштегиле. Мыйзамдарды унутпагыла, бүгүн 6 айтты. Мурдакы жылкы айтканда 3 орошо унутпагыла, жанагы сакал, жанагы козуларды унутпагыла. Болду. Иштегиле. Çıkarılış kaldırmam Elliktegin aytkanın eldim Her gün sözді aytkanı geldim Uğup жатсың жаңыланып Кыргызстандын өсүп бараткандан белги Камал багын ойлорго дейм Күлкү менен күмөндөрдү жеңдим Өнөрүң болсо өргө чапкын досум ойлоп бостун элиң эмне дерин